Мен мынау көп аралаша албай калам. Сен мени билесиң, ошо китебимди жазам мындай. Сен мынау интеллигенциянын көп өкүлдөрүн аралашасың. Facebook, жанагы Instagram, азыркы мынау массовый технологияны менден жакшы билесиң. Мен телефонго жазып сактап калышты да билбейм. Ушундай экен да. Мына бул бир котормо, Шамсеттин Абдыкалык уулу. Мына ол экинчи котормо. Акыркы болсо керек. Бул төрт автордун котормосу. Мен сага суроо берейин. Котормону мен редакторум айтты, бул ашар кылып коюп турган, бул кимиси кайерге чейин которгон? Кимден сурайбыз биз жоопкерчиликти деп атат. Туурабы же бул туура эмеспи? Негизи туура деп эсептейм. Себеби дегенде бул Куран өзүнчө башка нерсе. Арабча баа контекстин ала турган болсок, бул өзүнчө башка нерсе да. Мына ушул кезге чейин ал сакталып келатат. Аны бузганга эч кимдин акысы жок. Анан ушуга келгенде эле бизге мына ошо абдан кызык тема болуп атпайбы? Бузганга акысы жок дейбиз, а бирок котормочулар бузуп атпайбы? Бузуп атат. Мына мисалы үчүн биринчисиники жокмунку туура эмес экен, меники туура деп туруп которуп атат. Анан кайра мына төртөө жок, бунуку туура эмес, мына биздики төртөөбүздүкү туура дегендей майны чыгып калып атат да. Анан аларга муфтият кайрадан базып берип атат, мына печатты базып туруп, жанагы айткандай эле да. Мына ушул окуза болот деп турупчу. Демек бул жерде жоопкерчиликти муфтият алып атат. Ошол эле төрт котормочу төртөө тең алып атат. А бирок Куран деген алиге чейин турат да, түшүнбөй. Али Курандын биз түшүнүлө канча аяттары бар? Мына азыр сиз мына ушу бир эле аятты түшүндүрүш үчүн 3 китеп жаздыңыз да, мына ушу. Бир эле ошо жанагы 7 кабат асман менен силер кабаттан кабатка өтөсүңөр деген түшүнүктү ушу түшүндүрүп жеткизиш үчүн мына 4 китеп жазып атасыз. А булар билбейм кандай эмеде которуп алып эле анан кийин ушуга келише берет да. Мен негизи буга анча карабайм. Андан көрү булар төртөөсү ар бири бирден ошо которуп туруп, мына мулугал аятка чейин мен котордум. Бул сүрөгө чейин. Бул сүрөдөн бул сүрөгө чейин бул которду десе туура болот. Анан кандай болуп калат? Мисалы үчүн бул жерде эч нерсе жок да, мына которду. Балким бирөөсү которгондур жарымына чейин. Үчөө текшерди аны, же эмне кылды? Анан каталарын оңдоп кайра оңдоп бериштиби? Кандай болуп калат? Анын үстүнө мындай да, мына бул Элмир Кулиев жалгыз өзү которду. Мен муну айттым, бардык жоопкерчилик өзүндө. Крашковский өзү которду, бардык жоопкерчилик өзүндө. Анан 4 кишинин стиль мышления бул 4 башкабы? Ооба. Мен ошо караганда билдим. Булардын ичинде бирөө орус тилин жакшы билет экен. Мен кичине орус тилинин таасирин байкадым да. Көрүнүп калат да, баягы мейли иши кылып которулганы жаман эмес, бирок канчалык деңгээлде. Балким ушунун которулганын, ушундай которулганын пайдасы мына сиздин которгонуңузга себеп болуп атат да. Бул жагынан алганда негизи туура эле. Албетте. Куран которулуп окула бериш керек, туурабы? Мен эмне үчүн котордум? Буларга каршы чыгып которгонум жок. Мен ошо катачылыгын көрүп туруп, анан Куран ушу боюнча калбасын деп котордум да. Эми ошо мисалы сага бир суроо берейин ушул котормодон. Сен калыс пикириң угайын, эмне деп сен мага жашырбай чынын айт. Мына Юнус сүрөсү деген бар. Тигинден ачсаң болот. 10-чу сүрө. Отуз экинчи аят. Мына мындай деп которуптур. Меникин карабай туруп мага түз жооп бер. Дагы мага түшүндүрүп бер. Сен кандай түшүнөсүң кыргыз катары? Юнус сүрөсүнүн 32-нчи аяты. Бул Аллах силердин чыныгы укуктуу эгеңер. Кандай түшүнөсүң? Эми бул жерде силердин укуктуу эгеңер деген сөз анда кандай болуп калат? Укугу жок дагы бирөө барбы анда бул жерде? Ошол мааниге келип калабыз да, Жок, муну мындай түшүнүп эгерде укуктуу эгеңер деген мааниде болуп атса, анда ким укук берип атат анда? Аллага да укук берип атабы? Элчини ыйгарым укуктуу элчи деп атабызбы? Ооба. Ал эми Алланын укук берген элчиси. Бул кандай? Анда сен Кудай болдуң деп бирөө документ берип атабы? Бул түшүнүк ошондой келип атат. Эми оригиналда эмне деп которул? Эмне деп атат?
Сиз эмне деп котордуңуз? Ошону карап көрбөйлүбү? Оку. Силердин Аллаңар, силердин акыйкат эгеңер. Ошондой эле. Эч кандай укук берүүчүсү жок эле. Акыйкат эгеңер Алла да. Акыйкаттан кийин адашуудан бөлөк эмне бар? Кантип баш тартып жатасыңар? Ошентип атат. Пайгамбар айтып атат аятты. Арабтарга келди, мисалы. Алар идолдорго жана таштарга сыйынып атат да. Бул айтып атат. Силердин акыйкат эгеңер Алла деп атат деп. Кыска айтканда. Укуктуу эгеңер болгондо анда ал бирөө документ берип анан анан ушул кыргыз тили ушул да. Мына мен да азыр ушундан улам чындап эле көзүм ачыла баштады. Канчалык деңгээлде чын эле ошо котормодо жаңылыштар кеткенине. Сиз ошо ар бир сөздүн чейин маани берипсиз да демек, э? Жөө мындай да, мындай нерселер да. Ушундай маселе көтөрүлсө, бүтүндөй котормо жарабай калат. Бул терминология бузулуп атат, түшүнүк бузулуп атат. Курандан да жок да. Эми мына бир суроо да сизге. Мына ошо азыр айтып атабыз, мына илим посттор тарабы мейли окубайт экен. Алар баа светтик илим менен мүмкүн баягы бизден 40-50 жыл мурдагы советтик идеология менен магабы? Эсимен чыга элек. Мына 3-4 котормону көрдүң да сен, а? Коомчулукта бир интеллигенциянын арасында бир сөз болду ушул котормолор жөнүндө, мен аралашпадым. Чындыгында мен укпадым. Которуптур деген эле сөз болот экен. Куранды дагы которуптур деп. Бирок ошо которулган Куран тууралуу бир дагы илим посттун бир жазганын же бир маанилүү бир нерсе айтып, мындай бир талкууга койгонун чындыгында уккан жокмун да. Мен азыр сизге айтайын деп атканым ушул болуп атат да. Мына ошо илим посттор өзүнчө бир чөйрөдө жүрөт. Алар мына жалаңча светтик илимдер менен кетип атат. Балким буга чейинки ошо биздеги жанагы эле советтик идеологиянын анан кийин дарвиндик эволюциянын маанисиндеги берилген илимдик маалыматтар ошо сиңирип алгандыгынан, балким ошондон чыга албай атканынанбы дегенде түшүнүк келип атат да. Анан экинчи маселе. Мына сиз айтып атасыз, мына ошо Куранды которгондо ушунчалык мына жаңылыштар кеттир, башка болуптур деп. Демек бизде ошо Куранды окуу маселеси али толук жолго коюла элекпи же кандай? Бир ошо Куранды окутуу системасында экиге бөлүп карайлычы. Куранды окуу, анан Куранды окуп үйрөнүү деп. Куранды окууга мен анча нааразычылыгым жок. Бул Курандын өзүнүн текстин окуу. Окуу да. Мен айрым убактарда таң калып атам. Телевизордо жана интернетте кээде көрүп калам да. Куран жаттаган хафиздер деп коет каарылар. Бизде жакшы окуган кырааты менен таңгазын так келтирип, окулукту окуу. Менин бир Ысматбек Темиралиев деген агаларым бар, журналист. Биз ошо Чыңгызтор окумуш баарыбыз бирге жүргөнбүз. Ана кишинин атасы өтүп кетти. Анан Куран окутуп калды бир кафеде. Анан айтты, Темиралы, мен Чыңгызтор окушту чакырсам келер бекенби, мен айтканым кандай болот дедилер. Жөө, шашпаң, мен ээрчитип барам дедим. Чакырбайм, ээрчитип барам дедиңиз. Анан мен Чыңгызтор окушка телефон чалып айттым. Ысматбек байкенин атасы өтүп кеткен, Куран окутуп атат, барышыбыз керек. Бар болсаңыз карыз болуп каласыз. Барайын анда, экөөбүз барайын деди. Анан бир жакшы кары Куран окуйт экен дедим. Ал тиги бир топ Зияуидин кары деген бар экен, өзгөн тараптан. Окуп жүрөм. Аны мен дагы жанынан угуп элекмин, абдан жакшы окуйт экен. Мен бир телевизордо гана бир жолу көрдүм. Акаев президент, ошо кайсы бир жерде Манастын 1000 жылдыгындагы бир жерде окуду. Анан ошол жигит окуду. Бул 20 жылдай мурунку окуя. Анан мен ошондо ушунчалык рахат алдым да, тиги кыргыз баланын үнүнөн. Кырааты арабтардан чалып окуй алабы билбейм. Ушунчалык анан мен атайынан сүйлөшүп көрсө, ал ата тегинен эле ошо кары экен, анан аталарынан көрүптүр. Абдан менин менден да жакшы окуйт деп коет. Инисин укканым жок. Бул жагынан жакшы кетип атат.
Жаманбы, жакшыбы, ысык суук мааракелерде Куран окулуп атат. Биз түшүнөбүзбү, түшүнбөйбүзбү, анын дагы орду бар, соопчулук жагы бар. Ал биздин салтыбызда үзүлгөн жок. Балдарыбыз, жаш энелерибиз медреселерде окуп атат. Бул жакшы. Куран туура. Эми окуу үйрөнүү деген бар да. Окуу үйрөнгөндө бул мааниси ичиндеги түшүнүгүн мындай туура мүмкүн колдон келишинче. Мисалы мен Москвага барганда ошо Валерия Михайловна Порохова айткан. Мен Франциянын Академия информатизация дегени бар. Ошонун мүчөсүмүн. Бүткүл дүйнөлүк окумуштуулар Куранды изилдөө 5%ке да жетелек деп айтып жатышат. Анан мага ошондо жанагы эмбриология аркылуу бир топ үй толоо китебин көрсөтүп, түшүндүрүп, ушундай китеп. Демек ал киши абдан катуу даярданып анан которгон турбайбы анда, бул ошол окуп үйрөнүү жагы бизди жолго койлбой атат. Демек бизде Куран менен илимдин ортосунда байланыш жок деп айтсак болот анда. Ал жерде ошо илимге байлап атат алар, илимий көз караш менен Курандагы мындай шайкештикте. Бизде Куран менен интеллигенциянын ортосунда байланыш жок. Ал эмнеден? Ал бир себеби ошо Курандын которулушу. Мага мен ачык айтышым керек. Ачып эле бир бетин окуганда жабам дейт. Такыр кыргыз Куран ошондойбу деп менен көп сурашат. Жок, андай эле эмес. Меникини окуп көрүп айтышат, ушундай которсо болот экен го. Түшүнүктүү эле. Ачып эле анан бир бет окуганда эле дейт, мага жакпайт. Мен кечирип кой деп айтты мага. Бир тобу. Бир жомок сыяктуу түшүнүксүз баягы илгерки. Жок, бир мындай сөз айкаштары, бир баягы сүйлөм деген бир ордунда эмес дейт да, ошо. Ал өзү деле бир-эки китеп толук окуган киши эмес которуп атат. Мен ушундай түшүнөм дейт да. Мейли. Анан экинчи маселе. Бизде аалымдар кеңеши барбы? Муфтият аалымдар кеңеши бар. Дин комиссиясы барбы? Мамлекеттик дин комиссиясы бар. Эмне иш кылып атат бул? Мен да билбейм ошону. Эмне үчүн мен да билбейм де, мен сизге мен бир маселени айтып коеюн. Институт философия деген барбы? Эмне кылып атат алар? Бир нече теологиялык факультеттер иштеп атат. Факультеттер эмне кылып атат? Да бир нерсе. Мына мен мечиттин янында жашайм. Жума кутбаларын. Куран такыр мечиттерде деле окулбайт. Мусулман шариаты айтылат, ал Куран мусулман шариатынын булагы. Анын бир 10дон бир 20дан бир бөлүгү дагы ал жетпейт, ал мусулман дини боюнча Куран. Куран башка нерселерди көп айтат. Адамзаттын эволюциясы, анын жаралышы, кайсы доорлор өткөн, кандай цивилизациялар өткөн, космологиясы көп жагын ошого берет. Адамзат өзүнүн басып өткөн жолун толук билиш үчүн адам ошону Куранда айтат. Бирок ал сакральный деп коебузбу, сырдуу. Аны чечмелеш керек. Космосту мына изилдей албай атат азыркы окумуштуулар. Бир чекеси да оюлган жок. Ал Куран муну толук айтат. Жылдыздар асманы жети кабат асман деп. Ал ага маселе жетелек. Ошон үчүн эң бир зарылы мүмкүн болушунча туура өтө жакындатылган которма керек, адекваттуу дегенде. Бирок толук туура деп айтканга мүмкүн эмес. Ал толук туура деп ким айтат эми? Оригиналына. Демек сиздики деле бир учурда сизден кийин дагы мындан да мыкты котормолор чыгышы мүмкүн деп айтсак болобу? Эми Кудай буйруса мен бир 40-50 жылды болжолдоп котордум. Эми Кудай билет ал эртең. Демек илим канчалык деңгээлде өнүгөт, канчалык биз түшүнө алабыз, Мен мына аркасына 135 комментарий бердиңиз. Анан дагы балким окурмандар чоочулабасын, сүрөттөр да кирди. Бул далил катары. Ошол Куранда айтылган үчүн бердим. Кайлас деген тоо бар экен, Бул дүйнөдө азыр элдин баарын таң калтырып аткан тоо. Илимпоздорго чейин тартып. Бул кол менен жасалган пирамида дешип атат окумуштуулар. Куран ушуну айтат. Муну биз азыр 21-кылымдын башында айтып аттык. Куран мисалы ошол тоолорду
үйдей кылып 40 үй жатасыңар деп айтат. Ушун Самут деген цивилизация өткөн араса. Андан кийин мына Америкада башка жерде жок. Тоолордун баштарында таштан кыркылган үйлөр бар. Ушуну Куран 7-кылымда эле айтыптыр. Перуда, Бразилия жактарда. Ал Аравияда тоодун башында таш менен кыркылган үйлөр жок. Ошону 7-кылымда эле Куран айтыптыр. Биз Американы 15-кылымда билип атабыз. Ошон үчүн мен сүрөттөрүн киргизип койдум мына. Куранда айтылган үчүн. Астероид түшүп цивилизация, жалпы дүйнөлүк цивилизациянын кыйрагандарын айтат. Мына алп адамдар жашаганын айтат. Азыркы адам эме болсо, ал 2 тоннадай бир блогу. Баалбекте бул Ливанда беремеси кылган. Мына бул таш плита мындан 120 миллион жыл мурун жасалыптыр, 3 өлчөмдүү. Космостон тартылган аэрофотосъемканын жардамы менен. Коммунисттер 40 жылдан нары жагы маймыл болчусуң дейт. Каякта бул 120 миллион жыл мурун жасап атат бул плита. Эми ушу бизде деле мына окумуштууларда бар да ушу маалыматтын баарысы. Булар негедир ушунун баарысын кандайдыр бир белгисиз цивилизацияга, же болбосо бир инопланетян, бир башка планетадан келген цивилизациялар, же болбосо ушу жерден бир убакта жашап көчүп кеткен цивилизациялар деген түшүнүктөрдү берет да. Анда кандай болуп калат бул? Анын баары миф. Башка планетадан келип, анын баары миф. Эмесе ал цивилизация доорлор жөнүндө дагы менимче бул атайын өзүнчө кайрылабыз. Мен кыска айтып коеюн, адам атадан топон сууга чейин 342 миллион жыл өткөн. Бул Курандан алынган маалымат боюнча. Цифрасы бул Курандан алынган. Андан бери Ибрахим алейхисаламга чейин 111 миллион 240 миң жыл деп берет Куран. Топон суудан бери көздөйт. Мындан бул жагындагы 302 миллион жылдан ашык кыяматка чейинкини берет. Ал баш аягын толук айтат. Демек бул боюнча өзүнчө кенен карайлы. Кенен карашыбыз керек. Эми азыр мына ошо жанагы эле маселе боюнча да мынакей. Куранды окуп, үйрөнүү канчалык деңгээлде жолго коюлду деп атпайбызбы? Демек бүгүнкү күндө ошо Куранды толук ушу окутуу методикасы алиге чейин жасалып элекпи? Же кандай десек болот? Жасалып элек ал. Биринчи сен туура айттың. Методология деген. Методология деген болуш керек да, сөзсүз түрдө. Мына мен ушул китепти 28 жыл жаздым дебедим да. 24 жыл бүткөндө ушунун ичиндеги материалдар толук бүткөн. Отуруп жазайын деп жаза албай койдум да. Ага чейин баарысы бул жакта даяр, бирок системалуу жазайын деп жаза албай койдум. Эмне үчүн? Мисалы топон суу болсо улам эле кайталай берет. Ооба. Бул Куранын ар жеринде келе берет да, бир толук. Аны кайталай берсең, бул эмне дейт? Аны бир жолу жазып кетейин. Ошондо мен биринчи жолу система деген, Куран системасы кандай деген маселе. Бул такырлуу аалымдар буга баш оорутуп, Светскийде, Динийде муну чече албай келаткан. Куран башалама мазмун деп коет. Бул көрсө мына мындай бир барак кээ-бир пайгамбарларга бир эле барак, бир бет, бир сүрө дегендей маанидә. Жок, сүрөдө кандай бир эле бет маалымат, ыйык аяттар келет экен. Анан ошол ашык кеми жок 19 аяттан келет экен да. Куранды изилтесең, ошо бардык темаларга бөлүп карасаң 19 аяттан турат экен. Маалымат 19 аят менен бүтөт. Бирок ал бир же эки сүрөдө. Эки сүрөдө болсо, биринчи сүрөдө, жарымда бир сүрөдө. Мисалы топон суу жөнүндө айткысы келсе, бир сүрөдө 12 аят болсо, башка бир сүрөдө 7 аят бар. Анан ошону кошсоң, анан толук маалымат чыгат. Ошо ар жакта. Демек биз Куранды модай караганда жанагы бир заттын маселени алганда жанагы атомдук молекулардык түзүлүшү бир шар формасынан
турат да бирине бири бетме бет, бирок баарыбыз бири менен бири баягы тартылуу күчү менен ажырап кетпей байланышып турат. Демек Курандын аяттары мааниси деле ошол сыяктуу турбайбы анда? Бирөөсү бул бетинде болсо, бирөөсү аркасында, бирөө бул жагында. Ошонун баарысын системалаштырыш үчүн ошону табыш керек турбайбы анда ошол? Ошонун системасы. Азырынча мен ошонусун байкадым, ошону мен 4 жыл дегенде сорготат. Демек 19 аяттан ошол системага түшүрүш керек экен да, анда. Китепте бардыгы ошол адам атадан Мухаммед пайгамбарга чейин жылам 19 аяттан берет. Ар бир пайгамбарды биринен кийинкиси 2 жыл өткөн. Буну буга чейин бир дагы окумуштуу алым айткан эмес. Айтса мен эмне кайталайм аны? Демек биз анда мына ошо Куран боюнча бир ачылыш жасалды деп айтсак болот экен анда, бир ошо Куранды окуп үйрөнүүнүн мына методологиясы башталды деп. Аны сен айтсаң болушу мүмкүн. Ал Эгемберди Эрматов чыгарып атканда мен бердим мунун кол жазмасын берсем, мен 10 күн карайын дедим, 10 күндөн барсам ыйлады. Мен муну Жумадин Кадыров деген издательге да айтып турам. Сиз китебиңизди Эгемберди Эрматов ыйлаптыр, мага чалды дейт. Анан ошондо Эгембердике мага айтты, ушу 2 миллиардтай мусулман бар, анан келип алакандай Кыргызстан ушу китепти жазсаң мен чыгарам дейт. Анан баш демек ал киши абдан таасирленген турбайбы анда? Мухаммед пайгамбардан роман бекер жазган. Ал киши анан ошондо мынтип коюптур, ал темир ал Куранды окуп үйрөнүүнүн жаңы доорун ачты деп. Муну десем, ошондой жазам мен, эмнеге? Ооба, мен да окудум аны. Ал эми өзүнчө маселе. Негизи азыр мен ошо котормону бүтүргөндөн кийин ушу оюм ушундай да, жалпы интеллигенция. Мейли ал диний аалымдар деле, дин багытындагы адамдар деле, дин багытына өтө элек болсо деле, анын баарын Алла Таала адамзат, адам балдары деп айтат да, адам перзенттери, инсан деп кайрылып атат да. Жалпы. Биринчи бул таанышыш керек. Биз ушуну биздин аалымдар үчүн жеткире албай атат. Бүт баарысына, ким болбосун, оруспу, кыргызбы, французбу, ошо Кыргызстанда жашап аткандан кийин ошого жеткиришке аракет кылыш керек. Ал окуп көрүш үчүн ал абдан ошо түшүнүктүү тилде которулган, Курандын стилин бузбай. Анан ошондон кийин ыктыярды өз кабыл алыш керек да. Биз ага басым жасабашыбыз керек. Окусаң да оку, окубасаң да оку деп. Бирок ошол чын ыклас менен колдон келишинче туура так котор сунуш кылыш керек. Демек которуш эле эмес, муну которгондон сырткары дагы ошо Куранды түшүнүүнүн дагы баягы систематикалык бир методологиясын менен бериш керек турбайбы? Демек буга чейин ал жасалган эмес. Жасалган жок. Айттым го, муфтият бар деп атабыз, медреселер, теологиялык институттар бар деп атабыз, дин боюнча мамлекеттик комиссия бар деп атабыз, эмне жасап атат алар?